Бүгүн биздин чыгармачыл топ шаарыбыздын эң кооз мейманканасына келдик. Тепкичтерин байкадыңызбы? Демек, биздин локацияны таап алдыңыз го. Дароо эле иш чара өтүүчү жайга бет алдык. Бул жерде келген адамдардын санаарбын. Долбоордун иштеп жатканына туура 5 жыл болду. Андыктан Борбор калабызынын конференц залдарынын биринде көптөгөн эл чогулуп, дал ушул долбоордун жыйынтыгын чыгарып жаткан кез. Дарылоону канчалык эрте баштаса, бактериянын организмге тийгизген зыяны ошончолук. Дары-дармектерге туруктуу кургагучукка өзгөчө көңүл буруп, ооруп калган адамдарды диагностикалоодо, дарылоодо жана айыктырууда көмөк көрсөтүп келген. Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстандын аймактарынан бул жаатта иштеп жаткан дарыгерлердин көбү келишти. Долбоордун негизинде мен айтып кете турган жагым, биздин ооруканага мисалы аябай гана көптөгөн жардам берилди. Мисалы оорук техника боюнча 20дан ашык компьютер, МФУ деп коет, многофункциональный устройство. Врачтар көптөгөн жерлерге барып, даже Европанын мисалы Парижге, Латвияга чейин барып окутулуп келинди. Рентген аппаратыбызга дигитайзер аппаратын коюп берди. Бул аппарат менен мурдагындай дарыгерлер бейтаптар рентген пленка көтөрүлбөйт. Сразу эле бейтап рентгенге түшөт, барып дарыгердин компьютерине ошол рентгендин снимагы түшөт дагы, мурдагыдай көйгөйлөр жокта. Мисалга алсак, өлкө боюнча экспресс диагностикалык тестирлөө менен камтуу 2018-жылы 70% гана түзгөн болсо, 2023-жылы 90%га чейин өстү. Караңыздарчы, 5 жыл аралыгында кургагучукту айыктыруу долбоорунун негизинде кандай гана сонун иштер ишке ашкан. Бул тууралуу конференц залда уюшулган фото көргөзмө да далил болот. Эң жогорку көрсөткүч ушу кургакчук оорусу боюнча бул 2001-жыл болгондо. 2023-жылдын көрсөткүчү ошол 168 учурдан биз 59 учурга түштүк. Бул деген ушул периоддун ичинде кургак учукка чалдыккан биздин жарандардын саны 3 эсе азайды десек болот да. Интервью алып жатып, тамда тартылган боз үйдүн сүрөтү биздин көңүлүбүздү өзүнө бурду. Бул боз үйдү эмнеге окшоштурдуңуз? Менин оюмча, космоско учуп бараткан боз үйдөй көрүндү. Жакындатып карасак, ичинде космонавты да бар экен. Иш-чарабыз аяктап, бизди даамдуу кофе брейк күттү. Билинбей убакыт өтүп, түш деле болуп калган экен, андыктан баардыгыбыздын кардыбыз ачыптыр. Жыйынтыгында кургагучукка чалдыкпаш үчүн ден соолукка кам көрүү керек. Стресстен качыңыз, жакшылап тамактаныңыз. Туугандарга жана жакындарга камкор болуңуз. Эгерде бирөөдө кургагучуктун симптомдорун байкасаңыз, күттүрбөстөн дарыгерге кайрылууга кеңеш бериңиз. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы. Дарыланып жаткан адам менен мамилени түзүүдөн коркпогула. Тескерисинче, аны колдогула. Ал сөзсүз айыга тургандыгына ишендирүүгө жардам бергиле.